Так, саламатсыңарбы? Мен аты-жөнүм Ыдырыс Исаков, мен Азаттыктын кабарчысы боломун. Биз бул жолу мына Оштогу казинолорду тартып жүрөбүз. Буга чейин бир казинонун дарегин алганбыз. Азыр эми экинчи казинонун дарегин дагы таптык. Силер билесиңер, Ошто жанагы негизи эле Кыргызстанда казино ачканга, аны иштеткенге тыюу салынган. Азыр мен мына артымда турат, мына азыр көргөзүп берейин. Так, мына Делюкс деп аталган мейманкана. Бул Оштогу жанагы Наваи көчөсүндө жайгашкан. Так, мына көрүнүп атабы? Ушул Наваи көчөсүнүн баш жагындагы Келечек базарынын маңдайындагы Делюкс аттуу мейманканада, ошонун каптал жагында мына жерде казино ачылган экен. Бул жерден азыр мен мына жерде каарманыбыз бар. Ошонун атын жүзүн көрсөтпөй туруп тартып берейин силерге. Азыр биз ичкериге кирдик, тарттык. Мына сыртында өзүңөр көрүп турасыңар, мына эч нерсе жок. Открыто деп жазылып турат, мына. Көрүп атасыңар да. Открыто деп жазылып турат. Бирок бул эмне экени көрүнбөйт. Бирок мына жанагы мына доллардын жанагы эмблемалары тартылган сүрөттөр бар, мына чоң шаар. Кыскасы ушундай. Бул жерде эмне экени дайынсыз. Бирок биз азыр эле сиздерге мындай ишендирип айтып кете алам. Ичкериге кирип көрдүк. Ичинде бир нече компьютер сыяктуу мониторлор турат. Анан жанагы кассасы турат. Ичинде эки кыз иштейт экен. Бир жанагы сакчысы турат. Азыр мына жигиттин мен бутун көрсөтүп атам, бетин көрсөтпөй атам. Мына колунан өйдө, көкүрөктөн өйдө тартып атам. Айтсам, мына жерге азыр биз кирдик. Бул жер эмне өзү? Казино. Сен кирип жүргөнсүң? Мен кирип кече бир күндө портерimi уткузуп бердим. Машинамды сатып. Портерде? Портерде. Канча сомдук ал? Ал $5000. $5000? Бар жолун уткузуп бир күндө уткуздум. Түнү менен уткуздум, чыктым. Бурдан башка 2017 ям көптөгөн акчаларымды уткузуп жүргөм ушерге. Аккордторумду бердим, машиналарымды бердим. Мен эч бир утпайсың да. Акчаны бир мындай чечип бир 20 000 же 10 000 утпайсың. Только жейт. Ушулар менен мында охраналар келди окшойт. Булар эмес бекен? Булар азыр машинанын номерун карап калалы. Ушулар болушу мүмкүн толук. 215 экен, АА02 номерлуу. Так, алар бизге келиши мүмкүн ушул машина азыр. Азыр биз түз эфирдебиз. Азыр айтып берсеңиз болот. Канча ут курдун дедиңиз? Канча жылдан бери ойнойсуз ушунда бул жерде? 2017ден бери. 2017ден бери. 2017ден бери 6,5 миллион берди. 6,5 миллион сом? 6,5 миллион сом берди. Каяктан таптыңыз анча акчаны? Үйдү саттым. Машиналарды саттым. Полностью. 4 машина бар эле. Адамын, камын, машиналар полный. Бардыгын саттыңыз? Бар жоон саттым. Милицияга арызданбадыңызбы? Мынау казиного жанагы тыюу салынган эле дегендей. Ата-энеңиз эмне деп атат? Ата-энем келип, бар жоон эме кылды. Ушу казинолорду жаптырса мен ойнобойт элем. Токтотот элек. Акыркы эме. Азыр бул баланын бүгүн акыркы бир портерим бар эле, ошону келип саттым. Ошону мына жешти, эч план кылбат азыр. Ушу портер менен тирлик кылат элек, эч план кылбат. Леви кылам. Азыр 1 мүнөт азыр. Так, мына жерден так, биз эмен тарта кетели. Азыр туугандар, биз бул бала менен биргеликте ичкериге кирип көрдүк. Анан буга чейин жана бизге ата-энеси кайрылды. Ата-энеси ушу балабыз адеп жоголуп кетет. Жоголуп кетип эле анан машиналарды сатат, үйдү сатат. Ушинтип отуруп көп акчаны уткуруп жиберди. Азыр үйдө дээрлик жалаңач калдык деп атышат. Апасы ооруп атыптыр, бирок ошону ооруканага жаткырганга, дарылаганга дагы акчабыз калбай, айлабыз кетип, анан силерге кайрылып атабыз. Милиция көзөмөлдөбөй атат. Укук коргоо органдары муну өздөрү мындай алганда, өздөрү кооруп, өздөрү ушунун үстүндө кепилдигин алып карап турушат деп айтып атышат. Так. Мен айта кетейин, бул бала Ноокат районунан болот. Азыр ата-энеңиздер келебиз дештиле, кана алар? Азыр келишет. Келсе жакшы болот эле. Азыр телефон чалбайсызбы? Чалып чакырсаңыздар, азыр келип өздөрү дагы айтып берсе жакшы болот эле бизге. Бизга чейин ушул. Эми сени зордоп ойноттубу деп сурап атышат. Туура, зордоп ойнотушпайт, бирок эми бул жерде жанагы
тыюу салынгандан кийин эми ушуга окшоп өзүн өзү кармай албагандар үчүн атайын тыюу салынган да болчу. Орозодо ойнобой эле койбоптур дейт. Ошо Деликске келсеңиздер чакырдым. Келе бериңиздер да. Келе бериңиздер. Азыр ата-энеси бул жерде турушкан, атасы, апасы, чоң ата, чоң энелери бардыгы келишиптир бул баланын. Анан бул жерде кимдер ойнойт? Мисалы бир канча адам ойнойт сен менен кошо, мисалы сен келип жүрсүң. Келгенде 15-20 адам болуп кетет. Места ham жок болуп калат. Места жок болуп калат. Турушат. Ойнобой. Ойнобой күтүп турушат, кезек күтүп турушат. Кезек күтүп турушат. А бул жерде эмне деп койсо болот ошондой? Ичинде мониторлорду көрдүм мен, казино экенин кантип мындай далилдесе болот? Эмнеси казиному? Келесиң, акча саласың компьютерге эле. Келесиң 2000, 5000, 10000. Акчаны бересиң, үйгө аласың. Мына ошонун келген балдарды ham тартып койгон. Ошолар ham казино ойногондар. Тартып койгон. Казиного келдиңер балдар? Казиноға келишти. А. Казино үзүп кеткен болду. Буга тийбе. Жок, мен өчүрө албайм. Мен азаттыктын оштогу кабарчысы болом, атым Ыдырыс, фамилиям Исак. Жок. Силер кимсиңер өзү? Кана озор. Мен көчөдө турам. Мен көчөдө турам. Жок, мен азыр түз эфирде кетип атат. Азыр ушулчу. Өчүрүп болсо, мен өчүрө албайм. Видеону мен өзүм жумушумду кылып атам. Ошо токтоп турам. Мен атым Ыдырыс, фамилиям Исаков. Мен азаттыктын оштогу кабарчысы болом. Озого кое албайм, себеби азыр түз эфирде кетип атат азыр. Ошо мени өчүрүп коюңуз. Мени өчүрө албайм. Бул жер казино эмес. Эмнени коруйсуңар ага? Ошону айтып кой. Болду. Мен силерге эч кандай макул. Мен силерге эч кандай суроом жок. Болгону ошол. Казино эмес, ошону айтсаңар. Көппү? Сенчи кече? 100 миң уткурдуңбу? 100 миң уткурдум деп мына жигит айтып атат. Азыр силерди ошондо ким жалдаган? Кайсыл мекеме жалдаган? Жалдаган мекемени билесиңер да силер, туурабы? Адамдын аты мисалы мен жалдасам силер билесиңер да ошону, атын айтып коесуңарбы? Кайсыл мекеме жалдаган? Так. Алып турасың? Жок, күтпө. Так. 102-ге дагы чалып кой дешип атат. 102 азыр эми өзү көрөр эми. Болбосо сиздер азыр урматтуу ушул мына көрүүчүлөр, сиздер 102-ге чалып ушу Деликс, Оштогу Деликс аттуу мейманкананын жанында ошол казино бар экендиги тууралуу, ал жерде ошо журналисттер тартып аткандыгы тууралуу милицияга кабарлап койсоңуздар болот. Азыр мен түз эфирде болгон үчүн телефонум менен чалганга болбойт. Кана келип калышты? Мен азыр мынау ушуну бизге даттангандар азыр биздин жүзүбүздү көргөзбөй эле кой дешип атат. Анан азыр мен алардын жүзүн көрсөтпөй эле тартып берейин. Мына келе аткан киши. Саламатсызбы? Жакшысызбы? Сиз да ата-энеси, а? Ата-энеси менмин. Мен азыр түз эфирдемин. Азыр бирок азыр жүзүңүздү көрсөт десеңиз көрсөтүп эле тартам, көрсөтпесеңиз көрсөтпөй тартам. Кандай кылып? Жок, урушпагыла. Жок, өзүңүз саглайсаң мен ойнойм. Жок. Келди күрөсөм. Жок, өзүңүз саглайсаң мен ойнодуңбу кел? Мен азыр түз эфирдемин. Жок, өчүрө албайм. Жок, өчүрө албайм. Мына жерде силер охрана, кимди охрана этесиңер силер? Ошондо кимди коруйсуң? Мен ичкерге. Ого. Жок, бере албайм. Аз түз эфирде. Бирок сарып бер. Мени муунтуп салышты азыр.
Костюм жыртылды. Bir de tartma atat. Oh. Oh. Men atenesi olan bu bulan. Bu 3 komunat uy tutturdu. Var yoktu keltirip, var yoktu şerge gelip kom. 6 maşinanı bardı unutturup, elden şunça meni qarzı qıltırıp, razım köçede kaldım. Ne kılışımı bilbeymin. Sizlerden soranamın. Şu işte al kılıp versine. Keçe jakında 350 bin so'mduk porterdi. Menen ruhsatsız bekitip aparıp, ülkesinden ruhsatsız aparıp satıp kazinoga gelip, şu yerde kazinoda oynayıp yüretken. Biz bilbeydik ekemiz, 2 yıldan beri şu yerde oynayıp eken. Baldara'dan gelip suradık. Şu yerde aytıştı, şu yerde neme kılışı otatken, oynaşatken. 2 gün 3 günden ben izleyip buna balanı hem taptık. Balanı taptık, ben baldarını ben taptıksam şu yerdeken. Men hem sizlerden soranam. Menin akçamda, mayli 3 komunat üyü geçse getiptirdi. Men oşoğam neye güyömün? Bunun baldarı var. Men nevrem var, uyda 4-5 nevrem var. Özüm can kızım, jeturgan nanımcı kalbadı. Şu balanın arkasına buna bugün ben şunda şermendelikке geldim. Kımbatlı jurnalist, sizden soranamın. Uşuluyum, menin akırkı neme kılgan bir ön nasiya, orterini algan elem. Oşonun akçasını kayıp olsa da berişim gerek. Arenda kaldım ele, oşonu satıp ödüptür. Satıp kazino oynaptır. Şonu neme kılıp koyuңuzlardı surana. Ayağına çeçiplerinizdi suranamın dep. Ali Rahman men. Rahmat. Так, мына азыр мен костюм жыртылып кетти окшойт. Ичи тыртылдап эле өтүп атты эле мына иштери. Жыртылып кетти. Азыр муунтуп атып эптеп колдон чыктым. Азыр урматтуу көрүүчүлөр, силер жанагы милицияга кабар берсеңер болот. Азыр силер деле чалгылачы милицияга. Милиция өзү негизи ушу эмелерди, казинолорду издеп жүрөт, кайсы жерде болсо. Анан ооба назад тутам. Анан кайра эле милицияга чалабыз. Милициянын реакциясын көрөйлү азыр. Чалып коюңуздар, сиздерден суранычы. Эжеке. Сиз апасы болосузбу жана отурган баланы? Мен сүйлөп бакалым. Балаңыз канча отурду? Качантан бери ойнойт экенин билесизби? Оор акыбалда. Давлениясы бар. Akıyla operasyonda şunun artmasından şu balanın arkasına operasyon. Kayerinizden operasyon olmuş? Oynamam boldum, geberayman boldum. Hazıram şu taptatıp buraya getip atmıyor. Buna işip ketken görünüyor. Aleriyam var, işip de oy sanadan. Азыр бизде мына Ош шаардык милициясы казино жок деп айтат. Барсак эле, кармасак эле ушу казинолорду жабабыз, тыябыз деп айтат. Ош шаардык милициясы Ошто сойкукана да жок деп айтат. Анан эми мына результатын өзүңүздөр көрүп атасыздарбы жыйынтыгын? Азыр буга чейин дагы бир казино Ошто жанагы Ош шаардык милициясынын кызматкерлери тапкан экен. Ал кызматкерлер азыр ошол менин угушума караганда бул балким чын эмес болуп калышы мүмкүн, бирок алар дагы айтып атат. Укканымча ошол казинону жапкан балдар, азыр туткан, бетин ачкан балдар азыр жумуштан айдалып иштебей жүрүшөт экен. Демек бул жерде баягы Ош шаардык милициясынын дагы бул жерде катыштыгы барбы деген шегибиз бар. Шектен кенге менин акым бар. Так. Азыр mo балаңыздан сурап көрөлү. Азыр сиз айтсаңыз дагы бир күндө канча адам ойнойт ушул жерде? Bir günde 70-80 bala gidiyor. 70-80 бала. Kamil 70-80 olsa 100 adam. Ошо милиция өзү Özdörü gözüme. көзөмөл кылышабы? Сиз билесизби? Дана? Gelişet de bir gete, akranalar gelişet. Var yok nerede? Hazır gözünüz gördünüz az akranalar gelgen. Жок, алар го охрана экен, жанагы охрана агентство дегендер бар да. Bizler karabayt bir yerde. Hiç kimse karabayt. Niye utasın, niye bir yerde, niye olat, niye var bir yerde eken karabayt bir yerde. Азыр мына урматтуу көрөрмандар, мына көрсөңөр болот. Мына жер өзү негизи мына 1, 2, 3, 4 дом турат. Мына чоң-чоң үйлөр турат. Көп кабаттуу 10-12 кабаттуу үйлөр. Бул жер мына Ош шаарынын мына Келечек базары турган жер. Наркы жакта мына Ош мунарасы деген үй бар. Мына жакта эски Аргымак деген
автостоянка. Бул жакта Ошмунун жанагы музыкалык факультети бар. Келечек базары бар. Кыскасы бул Оштун кайнаган борбору десек болот. Бул жерде милициялар тынымсыз жүрүш керек эле. Бул жерде эл билиш керек эле дегендей. Анан кантип ушуну 2017-жылдан бери мына 3-жыл кетип атыптыр. 3-жылдан бери Ош шаардык милициясынын кабары жок болсо ушудан. Ош шаардык милициясы мен түшүнбөйм ушунучу. Алар көзөмөлдөп атабыз дешип атат. Коомдук тартипти толук биздин колубузда дешип атат. Кылмыш жөнүндө кандайдыр бир маалымат түшкөн эле болсо биз дароо бизге кабарлагыңыздар дейт. Жакшылар, бул жерде казинобу? Эмне анан бул? Бильярдный клуб. Бул жака бул туташабы, туташпайбы? Мына жер экен. Бул жакта мына чоң мына адамдар жашоочу комплекс бар бул жакта. Бул борбор да мындай кылганда. Көкүрөктөрдү эзип салган окшойт. Милицияга бирөө жарым кабар бердиби? Милициядан кабар жок. Биз турабыз. Жана охраналар келип бизди бир-эки төпөчлөп туруп, кайра ичине кирип кеткен бойдон чыга элек. Бул жерде азыр биз менен кошо Оштогу Нур деп аталган телеканалындагы кабарчылар жүрүшөт. Азыр эмне кылайын деп атасыздар эми сиздер? Милицияга арызданайын дегениңиз менен мына балдар айтып атат. Милиция көрмөксөнгө салат. Укук максанга салат деп атат. Эми толук сиздин жардамыңызды гана күтөм мен. Эми биз айлык төлөп, милицияларды айлыгын төлөп иштетип атпайбызбы? Биздин тартипти, коомдук тартипти, мыйзамдуулукту сактап бер деп атпайбызбы? Кийин сактап алса мындай казинолор ачса, жабылганы канча жыл болду дегенсе, жабылбай эле мындай болсо мен түшүнбөй калдым. Мен 3 жылдан бери 3 коммунат үйдү уттурду, 3 портерди уттурду, машиналарды уттурду, көрүнгөн бала иштеп келет, тапканыбыз ушундай болду эле болсо, өзүбүз пенсионер болсо, кемпирем ооручан болсо, мен түшүнбөй калдым. Кече бирөөнүн портерин алып арендага минип аткан жерде акырып сатып, дагы кирип баарын уттуруп бериптир. 350 миң сом уттуруп бериптир. Акыркы жолу ошо 350 миң уттуруп атат. Кече 3 күн издеп баланы араң таптым. Таап келсем ушундай катуу топзага калсак, ушундай деп ушерди келип көрсөттү. Анан мен сиздерге буйнудан кайрылууга туура келди. Азыр эми мындан ары каяка кайрыласыз? Прокуратурага жазасызбы? Мен аракет кыламын. Жогорку сот керек болсо Сооронбай Жээнбековичке чейин барышка аракет кылам. Эгерде мен өлбөсөм. Мен 63гө чыккан чалмын. Эгерде Кудай мага өмүр бербей алып кете турган болсо, анда калды. Эгерде ушун мен аягына чыгам деген ниетим бар. Мен керек болсо Сооронбай Жээнбековге чейин барамын. Бирок Сооронбай Жээнбеков ушуга мындай бир адекваттуу реакция кылат деп ишенесизби? Пока ишенишим ак. Азыр ишенесиз, Азыр ишенишим ак. Андан эмнени талап кылат элеңиз? Эмнени сурайт элеңиз? Акчалардын кайтарылышынбы же? Мен ушул кече булардын жазаланышынбы? Булардын дагы буларды жаппагандыгын, срок жогого тартылсын. Анан кийин меники кечеки мен бирөөнү алган 350 миң сом акчамды кайтарып берсе, мен доом жок. Эгерде кайтарбай турган болсо, мен жогорку сотко да кайрылам. Мына Жанар Акаевка кайрылсаңыз ошол чечет деп атат. Мен депутаттарга чейин барамын, спикерлерге чейин барамын, аракет кылам. Колум жетишинче барамын. Жанар Акаев чечет деп атат. Бул казино кимге таандык экенин билесиңерби? Эч ким билбейт. Кожоюну ким экенин билбейт, Биз азыр туура суроо бердиңиздер. Биз азыр мына делюкс эмесине кирип көрөлү. Мына мейманканасына. Ушул жерден сурап көрөлү. Бул кимдин мейманканасы, кимге ижарага берген, ошол жанындагы кичинекей пристройканы. Азыр биз менен болуңуздар. Мынакей. 10 кадам жүргөндөн кийин бул жерде кайнаган эл жүрөт. Саламатсызбы агай? Кандай, жакшысызбы? Тынчпы? Жардам. Милициядан жардам керек эле, милиция жокко? Күтөтасызбы? Финансовый брокер дейт, Grand Trade ТТ дейт. Биржевые курсы дейт, ценные бумаги дейт. Менимче ушул окшойт.
Мына казиного таандык жанагы жарнага окшойт мыналчу сиздер көрүп аткан. Себеби жөнөкөй гана мейманканада мына дүйнөлүк биржадагы курс тууралуу маалыматтын билбейм кимге кереги бар. Мына Делюкс мейманканасы, азыр кирип көрө аласыздар мен. Саламатсыздарбы? Жакшысыздарбы? Биз түз эфирдебиз, мен Азаттыктын кабарчысымын, бул Нурдан келди эле. Администраторуңуздар менен сүйлөшсөк деди келе да. Менин атым Идрис, фамилиям Исаков. Келелекпи? Мына жаныңыздардагы казино турбайбы? Жаныңыздарда. Анан эмне ал? Ошол казино деп айтып атышат да азырчы. Биз ичине кирсек казино окшойт, мына киргизбей атышат. Биз бирок кирип чыктык. Билбейсиздер, а? Бирок мына кимге ижарага бергендирсиздер балким? Же өзүңүздөр ачкансыздарбы? Билбейм, биз бере албайбыз. Бизден сурабаңыз. Администратор качан келет анда? Кечирээк келет, а сиз анда сурап туруп эле ушул маалымат каражаттарынан сурап атышат деп сурап билип бериңизчи, суранабыз, Себеби ал ижарага берилген болсо ким экен ошонусун. Жок, макул, ошо администраторбу, балким ошол кожоюнбу, ошо бирөө жарымга чалып билип бериңизчи. Ал боюнча биз маалымат бере албайбыз. Бере албайсыздар, э? Аты жөнүңүздү айтып коесузбу? Атымды деле айта албайм. Булар биз бере албайбыз дейт. Азыр мен бир азга мына түз эфирди үзүп турат окшойм, себеби ар ким чалып атышат. Мындай бергенбиз, эмне болуп жатат, милиция түз эфирде көрдүк, заряд жөнөтүлдү, наряд жөнөтүлдү дейт. Эмне сүйлөйүн деп турасыз? Мен Момбековго, Жанар Акаевго, Сулаймановго, Сулайман жердешим болот. Ошонун айылынан болот. Алтынбек Сулайман. Алтынбек Сулайман. Ошолам жакшы иштейт. Момбекке ошолорго кайрылам, ошолорду чечип берсин. Казинолор эле жабылып калса, сиз ойнобой коет белеңиз деп сурап атышат. Казино жабылса, мен эле ойнобойм, эл ойнобойт. Болду. Макул, рахмат. Мен Алтынбек Сулаймановду жердеш улам, Момбекке, Жанар Акаевге кайрылам, ошолор жаптырып берсин. Ошолор элдин көйгөйүн чече турган адамдар. Рахмат. Муну жапса башкалары көп да дейт. Көп болсо ошолордун даректерин берсеңиздер, азыр бирөө толу эле ошол жерлерге дагы барабыз биз сиздер менен бирге. Мында милиция дагы келди окшойт. Саламатсызбы? Мындай жакшысызбы? Сиз участковыйсузбу же кандай? Бул жерде казино бар экенин билчү элеңиз сиз? Казино бuyakta игровой зал деп айтышкан эле. Анан текшерген эмессиздерби сиздер? Жок, текшергенбиз. Жабылган эле. Кандай жабылган эле? Жабылган эле полный. Анан кимдики экен бул? Өзүм арендатор. Өзүңүз тааныштырып коесузбу? Менин атым Алтынбек, милициянын капитаны. Шаардык милициясына. Шаардык милициясына. Азыр бул жерде айтып атышат да, мына 100 миң деген сомдорду уткурдук деп атат. 2017 жылдан бери иштеп атат деп атат. Жок, 2017-н иштегенин билбейбиз. А беркилер 2017-ден бери ойноп атабыз деп атпайбы? Аны билбейбиз. Ичим жок демекпи? Бар экен ичкерде. Милициядамыз. Азыр милиция келип Идристи кармап кетсе, таң калбагыла дейт. Бегал Адамов неге кызыкмын? Көрбүз ишенген адамды Кыргызстанда казинолорго тыюу салынган. Жоопко тартылбаса биз барабыз. Арам акча тешип чыксын. Ишенбей эле туруңуз. Өлкөдө казино мыйзамдуу түрдө жабылган. Казиного кошуп тармактык оюндарда жабылган. Ак үй реакция кылбайт, милиция долияда. Кыргызстанда кумар каналарга тыюу салган. Эч нерсе келбейт колуңардан. 100% так. Президентке кайрыла бергиле. Жанар чечпейт. Делюкс Алыкулов мыга таандык дейт. Мына Акпресстен дагы келишти. Бул жигиттин аты Бекмамат. Кандайсың? Жакшы. Түз эфирден көрүп келдиң. Мына ачты. Саламатсызбы? Жакшысыздарбы? Açtı Мына эми ача элек, турабыз. Сиз ким болосуз? Ben de Şelin Salom Gömüşürдүч. Аты жөнүңүз? Топовай Туле Маканович. Бул жерде казино бар экен билчү эмес белеңиздер? 2017-жылдан бери. А булар казино деп атпайбы?
Yüzlerim altın bilmeyip bak kaynağı. Egasi qayerda buning? Az hiç kim yok. Ketip kaçtı. Chaqir egasi buni. Ha бул жер анда эмне казино болбосо? Chaqirindi. Ha? Keldi men o'zimizga javob qilmadi-chi. Bak özüңөр көргөндөй эле ошол. Ha, sen туткунда болду эле азыр. Ичкерде калып кеткен мен. Ичкерде калып кеткенде кол телефонун колумду кайрып, Алып коюшкан. телефонумду алып, ичинде видеолордун баардыгын өчүрүп, биз ошол аныктоо үчүн эле эмне максатта келдиңер деди. Биз аныктоо үчүн эле келдик. Эгер мыйзамсыз болуп туруп, эгер мыйзамдуу иштеп аткан болсо, биз мыйзамдуу экен деп чагылдырабыз. Мыйзамдуу иштеп аткан болсо, мыйзамдуу деп эме, мыйзамсыз экен деп чагылдырабыз деп калсак, мен ошол ичкерде колумду кайрып, Ha, мен баятан бери ойлоп атпаймынбы сен качып кеттиби жок? телефонумду алып, анан ичиндеги видеолордун бүт баарын өчүрүп салышты. Жанагы башында келгендеги видеолордун баары уже сакталган жок менде. Баарын тартып алып калышты. Жер кайер экен? Эми бул жер ошол арызданып келген, бизге ошол арызданып барган адамдын айтуусу боюнча ал адам казино деп айтты. Бирок эми казино эмеспи, кандай кызмат көрсөтөт, эмне иштейт, бирок аны мисалы укук органдарында алар такталуу, аны барып мисалы биз ушул эки тарабын тең чагылдырып билет болчубуз. Мисалы акыйкаттуу адилеттүүлүү чагылдырып берет болчубуз. Эмне максатта иштеп атат, кандай максатта иштеп атат, ошонусун чагылдырып берет болчубуз, бирок тилекке каршы андай кырдаал бизге эме болгон жок. Мүмкүнчүлүк түзүлгөн жок. Азыр келсең ушул ким кароочулар эме кылды мындай, кол салып, тоскоол жаратты. Эми Тüm медиадан да келишти. Тоскоолдук жаратып өтө эле кол салып бомер кылган жок, болгону ошо колуму кайрыды. Анан аял кишилер асылды, аял кишиге мен асылган жокмун. Анан просто эле колуму кайрыды, телефонуму алды, кол телефонуму алды, ичинде видеолорду баарын өчүрүп салды. Видео камераңар бар беле? Видеокамера Сыртта калтырган болчубуз. Биз баштап ичин текшерип алалы деп кирген болчубуз. Биз просто эле кандай максатта иштейт, эмне болуп иштейт, ошону билүү үчүн эле ушул азаттык ноштого барса Идрис Исаковго менен ушака чогуу киргенбиз. Администрация оставляет выбора не достигшим 22 лет, вход строго запрещен. Азыр администрация заведения не несет ответственность за утерянные вещи, фотографировать и снимать на видео строго запрещено. Азыр бул балдардан дагы бир аз эметип коелу. Тактап алалы. Кана жанагы жигит? Жана ойногон жигит каякта жүрөт? Ушул жерде бала өзү? А? Бала ушул жерде беле? Ушул жерде. Бул кишилер азыр могу ата энеси ал. Мен түзөтүлдүм азыр. 3 күндөн бери 350 миң сом tutulup туруп, будан мурун дагы ойногон эле 3 комнатты дагы 45 миң долларга алган эле, аны дагы уттурган экен, биз аны билбеппиз. Ушуга чейин болуп атыр. Ал дагы үй дагы жок, машина дагы жок, квартира дагы жок. Бала неме кылды? Мен түшүнбөй калдым, мен өзүм тарбия кылган балама өзүм түшүнбөй калдым. Эмне кылышымды эле билбейм. Азыр эми бирөөнүн портерин алып неме кылдык эле, 350 миң алдык эле. Эми мен ага кантип жооп берем, эмне сатып берем билбейм. Мен азыр өзүм шоковое состояние калдым. Могу жерде азыр милиция көзөмөлдөп турат деген пикирлер жазылып атат да. Көзөмөлдөбөсө 2 жылдын ичинде шаардын борборунда турган, мына сыртындагы мына открыто деп жазылып турат, ичинде эч кандай жана жарнамасы жок. Жарнамасы жок да. Бирок мына жарнамаларды билесиз да, сиз мына казиного таандыгыраак ошол жарнамалар экен. Сиздер билбедиңиздерби ушундай? Жок, мен билген жокмун. Текшерген да жоксуздарбы? Текшерген жокпуз. Эч кандай шек да жаралган жок. Арыз да түшкөн. Жаралган эмес ошондойчу. Буга чейин жанагы стадиондун жанындагы казинодон дагы ут курдум деп атат да. Ал азыр жабылганбы, жабылган эмеспи? Ояктуу кеткен, ояктуу жарабайт, өтөп шафор экен. Мындай мыйзамдуу иштесе болобу? Мыйзамдуу иштеп атат да, жолдары чын мыйзамдуу. Казино мыйзамдуу иштеп атышы мүмкүн да азыр, э? Билбедим аны точночу мен. Албай туруп айтып Чынында казино мыйзамдуу деп атат. Жер басыя. Жок, биз азыр түзөтүп көрүп атабыз. Жок, мен жага жерге келем. Так. Азыр ошондо биз эмнени күтүп атабыз азыр? Азыр эмнени күтүп атабыз? Наряд жөнөтүлдү деп атат. Океруп келатат. Алло. Азыр мен муну Океруп жүрөт, мен делипске чыгып келем. Биз участкалар келип болдура, океруп жүрөт, бияга чыгып сурашты. Так, азыр мен муну эме кылайын. Азыр муну түз эфирди өчүрөм, өчүрүп туруп Азаттыктын каналына котором. Ошодон көрүңүздөр. 1 мүнөт, э? Давайте.